Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube suyucuları, bugün 2020 жылдын 15 martı. Sankt Peterburg şahrında turabız. Gün abdan sonun çakçayıp açık. Мындай погода биякта аз эле болот. Бүгүн мен силерге достор, ушул азыр өзүңүздөр билесиздер, бүт дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде ушул коронавирустан кийин экономикалык чоң кризис болуп жатат. Ушул экономикалык кризисте баягы биздин Кыргызстандан Россияга келип машина алып кетүүнү көздөгөн адамдар болсо, ушул азыр орустардын акчасынын аябай куну кетип, кыргыздын акчасы менен почти бирдей болуп турган учуру. Ошон үчүн мен бир аз кичинекей ушул машина базардагы bir обзор берип коеюн дедим да. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Азыр мен силерге көрсөтүп берем. Ушул Санкт Петербургдун Энергетиков көчөсүндө кичинекей, биякта базарлар мындай кичинекей болуп, узун болуп кете берет. Мен ошолордун биринен азыр бир приблизительно алып берейин. Бул жерде бааларын жазып коюшуп эле коюп коюп анан кетип калышат. Анан баягы келип өзүңөр сүйлөшүп, кичине бир аз түшүрүп же андай мындай дегендей сүйлөшүүгө болот да. Бир 10 миң, 20 миң, 50 миңге чейин рубльге чейин ушинтип сүйлөшүүгө болот. Анда эмесе мени менен болуңуздар достор. Достор, мына азыр дагы бир Peugeot'ну көрөбүз. 2013 жылкы жүк ташуучу мындай арты грузовой Peugeot экен. 399 миң дейт. 213 жылкы коробка передачасы механическая коробка передача. Механика экен достор. Дизель дейт. Мына 399 миң деп коюптур. Почти 400 миң. Достор, силерге мен бир газелдерден көрсөтөйүнчү. Газелдер, могу газель 2017 жылкы газель экен. Газель 33302 дейт. 520 миң. 4,2 метр пробеги 890 жок 89 миң пробег экен. Состояниясы жакшы экен. Состояниясы жакшы достор. Мына мындай сыртынан эле көрүнүп эле турат, эч кандай чирик эмеси жок. Үстү тенти бар экен. Ушу дөңгөлөктөрү жакшы экен, бүт бардыгы. Ушул машинаны мына ушундай достор 520га алып иштетсеңиздер болот экен. 520га алып бул жерде газель менен айына эле 100 миңден ашык акча табууга болот да достор. Достор, могу Chevrolet 2014 жылкы экен. 435 миң дейт. 435 миң. 2014 жылкы. Климат контроль, 2 владелец, электропакет, подогрев сидений и зеркал, музыка, литые диски, сервисные документы, отличное техническое состояние дейт достор. Родная краска 100% дейт. Эч кандай урулбаган, төгүлбөгөн машина экен. 435 деп коюптур. Мынакей салондордун ичи зыңкыят. Россиянын машиналары достор. Бул жакта өзүбүздүн Нивалардан көрөлүчү. Охо, Нива 399 миң дейт. 399 миң 900 почти. 1.7 год выпуска 2018 экен. 2018. Брат, я снимаю, ничего? 2018. Объем двигатель 1690, мощность 83. Ушул достор Нива кымбат экен, 400. Бул почти жаңы Нива экен да, 2019. Мына состояниясы ушундай, сонун чыкыйган, биздин тоолорду тыта турган Нивалардан экен. Мына көрүп койгула, дөңгөлөктөрү да зыңкыят. Ал эми бул жерде 2005 жылкы Volkswagen досубуз турат. 199 миң дейт. 2005 бензин деп коюптур. Башка эч кандай данные жок. 199 миң. Коробка механика экен достор. Ушул 199 миңге менимче кичине мындай машина кымбатыраак болуп калышы дагы мүмкүн. Менин оюмча, эми ар ким өзү билет. Бул болсо механическая коробка передача дейт.
Skoda eкен dostlar. 2007 жылғы Skoda 240 000 Skoda ондай bizde мындайлар азыраак болуш керек, башкачараак формасы экен. Мынакей достор, ким кызыккан болсо номерлери билем, ушул номерлерин да жазып баптыр. Эми приблизительно ушундай да, Питердин бардык эле жеринде бирдей эле машиналар. Ошол баягы кризис маалында кандай өзгөрүүлөр болуп жатат. Мына бул 285 000 дейт, 2006 жылкы бензин механика Nissan экен достор. Мына Nissan'дын кайсыл эмес экенин мен да көп тааныбаган үчүн карап коелучу. Nissan'ды тааныбадым мен, кандай иши кылса достор Nissan. Андан кийинки Nissan'дан кийинки машина Kia Ceed 2009 жылкы Kia экен. 208 000, коробка механика. Пробег 208 000, сена 335 000. Пробеги 208 000 экен достор. Мындай караганда мага жакты, сырт аябай сонун бүт жалтырап, эч кандай бир азыр чаң болуп кичине болуп турат. Машинанын состояниясы идеальный экен, чын айтканда достор. Бул седанчик көрөлүчү, кандай BMW экен достор. BMW деген машина жөнүндө памятка берип койгула деп бир братчик айткандай, силерге ушундай понятие берип коеюн. BMW деген машина жөнүндө. BMW 525 2006 года дейт достор. Автомат экен, 2,5 литр дейт. 465 000 рубль сурап жатыптыр. Телефондорун калтырышпаптыр. 465 000 кредит, обмен ар кандай эмелерге кылса болот экен достор. Состояниясы жакшы экен бу BMW седандын. Андан кийинки машина болсо Honda 2007 экен. 480 000 бензин механика деп эле жазып коюптур. Мындай состояниясы 480 000 эле машина экен. Honda'ны билесиздер достор, жакшы машина. Мына бул жерде дагы бир сонун машина турат. Кытайдык окшойт, эмблемасы да жок экен. Көрөбүз азыр арт жагынан. Эмблема деген нерседен эч нерсе жок. 2004 автомат, один владелец, 335 000 дейт. Минивэн сыяктуу жасалган машина экен. Эми эмблемасын өзүңөр тааныган болсоңор достор, мына ушул машина. Бул Fiat экен, Fiat Dobio. Пробег 110 000, один хозяин 390 000 рубль сураптыр да. Бул Fiat машинасы экен достор. Мына Fiat'ты билесиздер, сонун аябай артында үчөө отура турган. Состояниясы зыңк машина экен. Мына биягында эшиктери бар, биягында бар. Ал эми бул Fiat'тын жанында турат Skoda Yeti деген бир братчикасы турат. 2012 жылкы экен. Полный привод дейт, 4 тең тартат экен. 1.8 бензин жейт экен. 550 000 достор. 550 000ге ушундай зыңкыйган 2012 жылкы Fiat'ты алып койсоңор жаман эмес. Сонун машина экен. Азыркы курс түшүп, курс көтөрүлүп турган маалда машина бардыгы булар жалтыраган сонун машиналар, просто чаң болуп көчөдө турган үчүн, чаң болуп турганга кичине начар эме болуп калыптыр. Бул жакта джиптер турат. Бунун баасы жазылып атыптыр. Ford экен. Бул Nissan'дын X-Trail 211, максимальная комплектация, панорамный люк, коробка автомат, пробег 173 000, баасы 685 000 рубль турат экен достор. Көрдүңүздөр, зыңкыйган сонун Nissan экен да.
Бардык нерсеси келишкен. Салону темный içi görünbөй турат. Мына достор, азыр бул Chevrolet турат жанында. Chevrolet Captiva. Бул Chevrolet'in baası жазылды экен, аз көрөйлүчү. Baası бар экен Chevrolet'in. Бул Chevrolet'in состояниясы да жакшы экен, кымбат экен достор. 765 000 рубль дейт. 2012 жылгы экен. Механика, максимальная комплектация, пробег 102 1000 километр жүрүптүр. Климат контроль, подогрев сидений дейт, отурган жери ысыйт экен. Зеркал канасы, музыка, литий диски, сервисный документ, отличное техническое состояние. Бардык жагынан зыңк экен бул Chevrolet достор. Ал эми Chevrolet'in жанында Ford Focus 259 000 сурашыптыр. Бул Ford Focus'тардын состояниясы жакшы экен достор. Мен эми эмесин окуп берейинчи. 2007 экен. Механика дейт. Камера заднего вида, камерасы бар экен, артын караган, электропакет, музыка, отличное техническое состояние. 259 260 000 деп сурат. 260-300 достор ушундай машинаны алып баягы таксовать эткендерге мүмкүнчүлүктөр болот бул жерде кыргыз достор келип иштесе. Булардын баасы жок экен. Ал эми бул жерде бир Кытайдын Лифанынан болуш керек. Бул мен точно маркасын билбейм, о Кытайдын машиналарын көп кызыкпаган үчүн ошентсе деле силерге көрсөтүп коерейин. 2012 жылкы экен. 1.8 дейт. Механика 1 хозяин. Пробег 112, 295 000. Телефону 8981 735 78 78. Ушул телефонун калтырып коюптур достор. Tingo. Vortex Tingo 2011 1.8 механика, электролюк, 2 владельца. 100% без ДТП дейт. 104 000 квадрат километр жүрүптүр. Утур эле квадрат деп коем. 104 000 километр. Идеальный технический состояние 297 000 сом экен, рубль экен, то есть 8981 735 78 78. Бул значит бул салондун номери экен. Бардык эле машиналар боюнча ушуларга кайрылып сүйлөшсө болот экен достор. Мына мунун состояниясы да ушундай экен, зыңк экен, бирок мындай тааныш эмес машиналарды билбейм. Ошол достор. Достор, бул жерде өзүбүздүн любимый Матиздерден бар экен. Көрөлүчү. Matiz 2008 жыл, механика дейт, 115 000 рубль деп турат. Плюс 8 921 584 38 38. Ошол салондордун номери бардык машиналар боюнча эле кайрылса, эми 2008 машинанын состояниясы жакшы экен достор. Мындай чирик немелери көрүнбөйт четинен. Бирок эми муну алган адамдар жакшылап текшерип туруп алыш керек да. 115 000 деп коюптур достор. Ал эми анын жанында Citroen турат. 2013 жылкы экен. 459 000 рубль. 8921 753 88 01 Citroen 459 000. 459 000ге билбейм достор. Ушундай Citroenчик экен. Opel Astra 2013 жылкы экен. Бензин автомат экен достор. 545 000 сом сурап жатыптыр. Телефону 8911 004 7906. Бул жерде ар ким өзүнүн номерлерин таштап кеткен экен. Мына достор, Opel Astra деген зыңк машина экен. Аппакай гана универсал сыяктуу узун, кичине узунураак, бирок универсалдай узун эмес, мындай чакан машина экен. Иши сонун машина экен. 500'ün тегерегиндеги 545 деп коюптур. Tiguan Volkswagen бензин, механика дейт, 2010 жылкы экен. 565 000 8911 004 7906 1,4 литр.
Ушул машина зыңк экен достор, мына Volkswagen. Полный привод джип. Биздин баягы тоодогу жактарга дагы зыңк этип эле чыгып бара турган машина экен. Так, автомат эмес, коробка механика экен достор, ичинен көрдүм. Мына абдан сонун Volkswagen экен. Достор, Renault 2012 жылкы машина экен. Телефондору мынаки. Баасы 499 000 дейт. Азыр мен бияктагы киши менен сүйлөштүм. Кадимкидей бул базар дейт. Баасын можно регулировать, говорит он. Там поговорит. Ушундай жакшы зыңкыган машиналар экен. Бул өзүбүздүн Lada Largus. 649 000, 1.6 куб. Телефон номери 966 2004 же болбосо төмөндөгү Lada Largus'tu билесиздер да достор. А у этого Largus'а мотор 1.6, это Жигулевский или этот там Renault, да? Вот Largus'тардын моторлору Renault, анан Жигули. Это последние Жигулевские, да, сейчас, а это же Реновские. Хороший мотор, Реновский, значит. Мына Largus атында дагы эме кылса болот. Да, знаю. 7 орунду. Вот, Renault Logan. В Ютубе канал у меня. Да, на кыргызском языке. Мынакей достор, Renault Logan. Блогер, да? Да, блогер. Вот я сейчас с сотрудником разговариваю. Брат, а какие машины сейчас хорошо идут? Ну, например, Киргизию там. Сейчас какой-то анализ можете делать? Ну, сейчас нету такого толка. Пока не начались, Пока да? нет. Пока вот этот только кризис начался, еще люди думают, да, что делать. Думаю, да. Да. Вот так, товарищи. Пока не думайте, давайте покупайте. Бул микроавтобус Hyundai Starex деген машина экен. Hyundai Starex. 2.699 000 рубль дейт. Телефондору 7911 843 50 55. Мына достор абдан кымбат. Ушундай минивендер дагы бар экен достор, мынакей. Зыңкыят жөн эле ичтери Hyundai экен. Салондору көрүнбөй калды, бул жакта күнгө чагылышып. 2 миллиондук машина экен. Hyundai Starex. А этом Старекса сколько мест? 11, 7, 9, да? 9 орунду машина экен. Больше, да? Көбүрөөк. Ошондой эле дагы кандай бул. Бул 2014 экен. А это какого года? Вот это получается? 19-го. Бул 2 миллиондук 19-го года, 19 жылкы. А это получается у нас 2014, 2014 года 1 679 000. То есть телефон 8911 843 50 55. Вот. Ким машина алгысы келгендер, состояние очень хорошее. Состояниясы жакшы экен. Мен тигилердин көзүнчө орусча сүйлөп эме кылып атам достор, кичине капа болбойсуздар. А это все автоматы, да, брат? Оба. Экөө тең коробка автомат экен достор. Коробка автомат экен, сонун экен. Бул Starex деген машиналар мага чын айтканда жакты достор. Мунунда бир жаңырагы турат, бул аппагынан экен. Зыңкыят. Hyundai Starex'in аппагы.
Kana Kırgızstanda Oş Bişkek jolunda, Iskölдүн jolunda, Almatанын жолдорунда зыңкыйтып айдай турган машиналар экен. 2015 жылкы 1.717.000 рубль сурап жатышыптыр. Блокировка ЛД моста ВД 5 механика АБС кожаный салон, двухсезонный климат контроль, шылдей койчу достор, литий диски бардыгы нерсеси бар экен, телефондору 8911 843 5055 жанагындай эле номерлер экен достор. Зыңкыят машина, бирок сенасын дагы көрүп атасыңар. Почти 2 миллионго жакын сена экен. Достор, мында бир Ford Focus турат, зыңкыйган машина экен, баасы дагы жакшы экен. 339 миң дейт. Сборка Испаниядан чогултулган экен. Бияктан Питерден чыкпаптыр, Испаниядан чыккан экен. Механика экен. Жылы 2008 дейт достор. 8904 604 2835 деген номерге чалсаңыздар, ушул 339 миңдик машинаны алсаңыздар болот экен. Дөңгөлөктөрү зыңкыят достор жөнүндө. Машина өзү жалтырайт. Эми просто азыр мен чаңда турган үчүн начар көрүнүп атат. Машина сонун машина экен. 340 миңге стоит достор бул машина. Chevrolet Shark автомат 315 миң дейт. Chevrolet Shark дегенди жакшы таанысаңар достор, мына ушундай машина бар экен. Экономичный, эшиктүү экен только. Бул машина ушундай экен достор. Ал эми Kia Gerato 439 миң дейт, автомат экен. Бул да бир зыңкыйган машина экен. Куйлучу 1.6 куб 2010 жылкы машина экен. Корейская сборка, климат контроль. Ишыгылып абдан мактап салыптыр. Сонун машина экен достор. Бул баасы ушундай 439 миң. Мунда Toyota Corolla турат 349 миң. Деп турат, кып-кызыл гана сулуу кыздар айдай турган Toyota экен. 349 миң рубль. 2006 жылкы машина экен. Полный электропакет дейт. Машина механика окшойт. Машина механика. Механика. А ты